Мен жарым жыл мурун ушул маселени көтөрдүм эле. Таможняда бүгүнкү күнү болуп аткан көмүскө схема менен кирип аткан Кыргызстанга товарлар боюнча. Алардын арасында Алмаз Акунжанович, водоэмульсионка деп ошол код ТНВ менен бүгүнкү күнү деле краска эмальдар кирип атат. Башка код менен. Жанагы код ТНВ-терди алмаштырып, жасалма инвойстар менен, жасалма контракттар менен бүгүнкү күнү Кыргызстандын экономикасына миллиондогон ущерб келип атат да. Ошону жарым жыл мурун таможняга биз запрос жиберип болгон данныйлардын баарын алдык элек. Бүгүнкү күндө толугу менен кагазтардын баарын топтоп койдук. Ошону уруксат берсеңиз, биз сизге кат аркылуу өткөрүп берем. Ошого бир көңүл буруп маалымат алып берсеңиз. Иран өлкөсү өзүңүз билесиз, санкцияда турган өлкө. Бирок ошого карабастан биздин өлкөгө, ошол Кыргызстанга ошол өлкөдөн көптөгөн краска кирип атат, башка код ТНВ менен. Бирок Иран санкцияга кабылган өлкө катары банковский переводдор жок билесиз. SWIFT деген операционный системасы иштебейт. Бул жерде акчалар кандай жол менен ошол Иранга кетип, кайра Ирандан кантип келип атканы белгисиз. Ошону менен Кыргыздын недобросовестный компаниялары колдонуп, бүгүнкү күндө ошол санкция менен колдонуп, көптөгөн товарларды көмүскө схемалар менен биздин таможня аркылуу Кыргызстанга киргизип, биздин Кыргызстандын экономикасына чоң залака тийгизип атат. Ошол боюнча мен сизге толук маалымат берем, Алмаз Акунжанович. Ошону дыккат карап жооп берип коесуздарбы? Анткени Иран менен товар оборотубуз чоң, бирок кандай жол менен акча которулуп, кандай жол менен акча кирип чыгып атканы белгисиз болуп атат. Ошону менен көп туура эмес колдонуп аткандар болуп атат. Ошону айтайын дедим эле. Рахмат.